Райқұл Сарыпбеков жазып келген екен, андан кейінгі жылы 70-ші жылы мен бардым. Көкбел деген жерде тұрышады екен ошонда. Ошондо барсам, Өркүн деген жолдошу бар екен, жакшы киши, мұғалім екен. Анан bir 20 күнчө ошода Сейдин эжени Себетейин жаздым. Анан ошондо мага кызык болгону, ушу Өркүн аке 4 жылдык мектеп кой, ошондо мұғалім экен, башталгыч мектепте. Анан ошол айтып отурду. Кантип Себетейге, Манаска кызыгып кеткен. Ал сөзсүз ар жагында таланты бар, акындык терабети бар киши. Бирок ошондо 59-60 жылдары Манастын бириктирилген варианты чыккан. Анан ошондо сатып келип эле, алып келип эле окуйм дейт. Үнүң чаар оку деп айтат дейт. Өркүн аке айтып атат. Анан ал тамак жасайт, камыр кесет дейт. Ошону жасап атып угуп турат. Ошентип 4 томдук окуп берген үн чыгарып дейт. Ошондон мурдагы таланты козголуп, анан Себетейди ошондон кийин катуу айтып болуп калган экен да. Ал убакта базарда жок экен да, бир эле 4 өзбек наспай сатчу дейт. Ошолордун маңдайына барып айтып бар. Келин кесекти үйгө чогултуп айтып бар. Анан эң биринчи элдин алдына чыгышы ушу Токтогулда Туркен деген жер бар. Ошол жерде сүлөт болуп аткан экен, чабандардын сүлөтү. Өзүнүн классташы Ашыралы Токтоналиев деген башкарма экен. Апам экөө классташ болгон. Тиги адам дагы Ашыралы Токтоналиев деген башкарма экен. Ошого барып, анан кийин айтат экен да, мен Манас айтат элем, чыгарып коюңуз деп. Анан аксакалдар дагы чыксын, биз чет-четин угуп жүрөбүз. Келин кесек айтып жүрөт экен деп ушул Ашыралы Токтоналиев себепчи болуп калган деп өтө сыйлап айтчу. Анан ошол жерде эң биринчи жолу элдин алдына чыгып ошол жерде айтат экен, эл абдан кол чаап, жакшы кабыл алып, ошондон кийин атам да уруксат берет экен, болбосо үйгө куптап кеткен күндөр болчу экен. Анан ошондон кийин эл өзү алдырып, ат жиберип алдырып, ал убакта ат жиберчү экен да, машина тартыш экен. Той ашка ат жиберип алдырып, ошондон кийин анан эл өзү Семетейчи Сейдана деген атка кондурат экен. Сейдине Молдоке кызы чындыгында уникалдуу феномен. Себеби дайыма эле эркек адамдар айтып, Манасты ал эми аял адамдар эч качан айткан эмес деген бир түшүнүк бар да. Бирок бул кишинин өзүнчө бир чоң баягы Семетей айткандагы өзүнүн сюжети боюнча дагы, айтуу стили боюнча дагы өзгөчө экен. Биз ойлойбуз, абдан терең ишенебиз. Мына бул 100 жылдык менен ушул токтоп калбастан сөзсүз түрдө бул Манас Семетейчи апабыз жөнүндө көптөгөн илимий изилдөөлөр али алдыда деген ойдобуз. Себеби мындай уникалдуу феномен изилдениш керек, бизден муундан муунга өтүш керек.